Мына туғандар көрдіңіздер, ушундай болгон кунаачыдындар сатыкка коюлуп атат. Так, породасы боюнча породасы кызыл ангус экен. Красный ангус экен туғандар. Мунун эти мраморный мясо деп коюшат экен ушинтип. Эт багытындагы уйлар экен. Ассаламу алейкум, урматтуу мен мекендештерим. Жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Тверская область, город Бежецк. Туғандар, эсиңиздерде болсо ушу сарайды күзүндө келип татып кеткен болчук, билесиздер, а? 5 гектар жери менен мондой болгон сарай. 3 сарай. Бир сарай, экинчи мунун артында дагы бир сарай бар. Туғандар, эмнеге сарайды тартып атты десеңиздер, жүрүңүздөр. Барып ичиндеги койлорду, малдарды көргөзөлү деп тартып атабыз. Мына бул жакта аталап пишип атыптыр. Монту атала кылып атыптыр. Туғандар, жүрүңүздөр, анда эмесе сарайга кирип ичин көрөлү. Так, бул жакта ат бар. Так, бул жака чөптү жыйнап коюптур, мондай кылып. Көрдүңүздөрбү? Так, бул жакта койлор, туғандар. Нартай, бул койлордун породасын не дедиң эле? Романовский. Куруктуларга аралаш, чатыш. Аха. Романовский жана бир туғанда 2-3 туат, а? Мына ушундай болгон. Бул жакта жалаң боз койлор бар. Ооба, бияктан боз бар. Аха. Бул жакта жалаң боз койлор экен. Так, жүрүңүздөр, уйларды көргөзөлү туғандар. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga YouTube olamida tanilib borayotgan Hayotbek Ahmedovning Tomosha TV kanalini tavsiya qilamiz. Mazkur kanalda siz arzon va ishonchli O'zbegim 24 aviakassasini hamda O'zbekiston shaharlaridan Rossiya shaharlariga avia biletlar narxlarini kuzatib borishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon +7 kodi bilan 963 761 0707. Unutmang, biz sizga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Мына туғандар, көрдүңүздөрбү? Ушундай болгон кунаачындар сатыкка коюлуп атат. Нартай, айтсаң досум, породасын айта кет бизге. Пародасы досум ред ангустар, кызыл ангустар. Ред ангус деп коет, э? Ред ангус деп коет. Мраморный мясо. Мраморный мясо. Göç багытындагылар, göçү мындай обычный уйлардын неме этине окшобойт. Этче. Эти булардыкы башкача, кызыл. Белки биздин уйларда май аралашып турат го. Буларда анча деле май жок. Кып-кызыл красивый эт болот. Так, жашы боюнча айта кетсең? Жашы 2 жаштын тегереги. 2 жашка жетпегендер деле бар, 2 жаш, 2 айлык, 2 жаш, 2,5 жашка чейинкилер. Асты. Анан көпчүлүгү боз дедиң, э? Ооба. Көпчүлүгү туа турган боз уйлар экен туғандар, көрдүңүздөрбү? Ушундай болгон 2 жашар, 1,5 жашар, 2 жашар кунаачындар экен. Ичинде боздору бар, туй тургандар бар экен. Анан кайсы айларга туйт дедиң, Нартай? Куда халасы апрелдерде туып калат, апрелден баштап. Июнь, Ошондой, апрелден баштап, апрель, май, июнь ошолордо туйш керек иншалла. Апрелдерден туйт экен туғандар, көрдүңүздөрбү? Бүт бардыгы почти боз экен. Боз эместери дагы бар экен ичиндечи. Мондой болгон. Көрдүңүздөрбү? Так, бул жакта азыр канча баш бар досум? 31 баш. 31 баш бар экен туғандар, көрдүңүздөрбү? Ушунун бардыгы, бүт бардыгы сатылат. Туғандар, дагы бир жолу кайталап кетейин. Ред ангус, кызыл ангус деген порода. Так, жалаң көш, эт багытындагы порода экен туғандар. Көрдүңүздөрбү? Азыр арт жагынан дагы өтүп, бир сыйра көргөзөм сиздерге. Так. Мына көрдүңүздөрбү? Бул арт жагынан ушундай где-то килограммына канча болуп калат? Примерно ушу турушу канча дейсиң? Живой эмеспи? Билбейм, бир 500 килограмм нарак бере болсо керек. 500 килограммын нарак берага где-то. Анан туғандар, баасы боюнча айта кетели. Баасы ушу бир кунаачын ушу турушу 75 000 рубль дейт. Бул оптун баасы туғандар. Оптун баасы 75 000 рубль экен. Келип, тандап аласыздар. Мисалы, мону алганда ушу где-то бир 400-450 килограмм ушу турушуда. 75 000ди берип алып кете бересиз. Кааласаңар, оптум алсаңар, дагы сүйлөшөбүз дейт туғандар. Көрдүңүздөрбү? Номерди калтыра кетем.
экран астыға чалып байланыша бересіздер. Так, уважаемые друзья, продается вот такие вот коровы. Так, возраст 1,5-2 года. Большинство все покрытые. Вот такие вот. Туғандар, анан көпчүлүгү бооз экен. Анан анча-мынчасы бооз эместери деле бар экен. Сразу союп эт багытында этке айдасаңар дагы боло берет экен. Анан көпчүлүгүңүздөр сурасаңыздар керек. Эмнеге сатып атты депчи. Нартай, айтсаң, анан чөп суу кандай болуп атат досум? Çöp çağırı dostum gününe 2 rulon çöp çektiler. Abette bir mal suğaramın, ertemen cem berem, geçinde cem berem. Anı o tuğan nemelerine atala veremin. Tuğanlarına, tuğan mallarına. Şularga da karoç. Жаңы туған малдарга? Yok, вообще-то şulardan tuğanları var o içinde. 12 tası tuğdu, o şularga atala veremin. Жаңы эле туған малдарга? Ova. Не себептен? Günde atala verem de mi kuat bolsun depçi. Mallar torpoktor yemet alardı. Andan özleri et karmasın dep. Az kışta atala vergen jakşı go. Oşol sebepten bir mal atala jeyt karoçuplar. 2 mal jem bir günde 2 pres jeyt. 2 pres жанагы Çoң rulondan ova. 250 килограмм мал? Ova 250 kilogramdan 500 kilogram eko. Şonday jeytler. Мына уктуңуздар тугандар, ар бир башы дейт. Ар бир башы 75 000 рубльден дейт. Если оптум бүт бардыгын ала турган болсоңуздар, дагы бир аз түшүп беребиз дейт тугандар. Телефон номерди экран астыга калтыра кетем. Адрес боюнча дагы бир жолу кайталап кетейин. Тверская область, город Бежецк. Чалып байланышып келе бересиздер. Мына. Кейинки видеолорда көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатух.